биринчи жолу Кубок Азия боюнча 20 жашка чейин биринчи жолу болуп атат. Ошондо 5 команда катышты. Кудай буюрса, жыйынтык жакшы эле болду, экинчи орун. Бирок биринчи эле алмакпыз. Анткени бул балдар биринчи жолу барып, баягы настрой боло албай, перелет кыйын болуп, анан көп мындай Малайзия менен финал болду да. Ошо финалда кичине переживать этип эметип коюшту да. Орусча айтканда сгорели, да, ребята. Переживать этип атыпчы. Еще до игры. Психологически. А так оюн боюнча жакшы мындай жыйынып ойносо утмак. Эми Кудай буйрса, эмкиде уже балдар опыт болуп калат. Кудай буйрса, дагы алдыда ойлойм, жеңиш дагы алдыда болот депчи. Халыстык жагынан судьялар боюнча мен айтайын, эми бул чемпионат мира эмес, олимпийский игры эмес, аякта баягы чоң деңгээлдеги судьялар судить эткенчи. Бул биздин өзүбүздүн өтүп аткан турнирде Азиянын ичинен эле станын алган судьялар. Конечно, кемчилик болуп атты, бирок опыт да, бул 19-жылга биз ойлоп атабыз, ушу чемпионат мира группа дивизион Цга эмеге квалификационный турнирге буйрса катышабыз, U20 дагы и взрослый сборной дагы. Вот, эми баягы биздин максатыбыз ошо дүйнөлүк чемпионатка группа дивизион Цга кирсек, бул чоң жетишкендик болот хоккей боюнча. Биринчиден минимальный стандарт деп коет. Катогың болуш керек. Чемпионат Кыргызстан чемпионатында 4 команда болуш керек. Бизде бар 8 команда бар. Детский хоккей болуш керек, юношеский хоккей болуш керек, молодежный, взрослый. Бизде анын баары бар. Вот, то есть жана международный федерациянын требованиясы бар, минимальный хоккейный стандарт деп коет. Биз ошонун баарына жооп берип атабыз азырчы. Мына азыр Чикагодан кички балдар барып келди, ойнопчу. Ошондо баягы Кыргызстанда хоккей өнүгүп атат деген көрсөткүч да. Вот, ошо менен биз уже квалификационный чемпионат мирага кирсек, Кудай буйрса, 19 жылга кирсек болот. Буйрса жакшы эле өттү, атаандаштар деле анча деле күчтүү эмес экен. Малайзиядан кичине жеңилип калдык. Несобранность болуп калды да. Ошо эле болуп калбаса так, аны эле утмакпыз. Күчтүү оюн болгон эле Малайзия болду, калганы өтө деле күчтүүлүк болгон жок, жеңил эле утуп алдык аларды. Малайзия алар биринчиден алар өзүнүн жеринде ойношту да. Анын абасына да биз көнө албай аттык да, анан ошондуктан эле ошол жактан алып коюшту, физика жактан эле.